Эгерде бардык жагынан төп келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекет да бекем күчтүү болору шексиз. Түрдүү кырдаалда аял киши жолдошунан өтүп кыйкырбоосу, ал эми жолдошу аялына кол көтөрбөсү керек. Күчтүү эркек аялына эч качан кол көтөрбөйт жана назиктик менен мамиле жасап тарбия берет. Аялдар табиятынан чыдамдуу келишет, бирок аял баарына чыдайт деген маанини түшүндүрбөйт. Мисалы, аял кош бойлуу мезгилинде жөнөкөй нерселерге да кыжырданып, кыртышы сүйбөй калат. Ушул мезгилде жолдошу аялынын кылык жоруктарын түшүнүү менен кабыл алуусу жана ага аяр мамиле жасап, айткандарын аткаруу, ошол эле убакта аялынын кечиримдүү, акылман болуусу үй бүлөдөгү чыр-чатактын алдын алуусун шарттайт. Ошол эле мезгилде балалуу болгондо күйөөсүнүн сабырдуулугу көп нерсени чечет. Анткени төрөт жана бала багуу аялды тең салмактуулуктан чыгарып коет. Бирок аял заты да күйөөсүнүн ордун наристе менен толук алмаштырбай, ага мүмкүн болушунча көңүл бөлүп, сүйүп, камкордук менен караса, мамилелер бир калыпта улана берет.